сахабалар кайсыл амал жакшыраак деп сураганда амал кылыш үчүн сураган. Бирок азыркы доорда үммөттүн акыркы мууну биз көбүнчө суроо берилгенде же сынаш үчүн, же жөн эле билип коюш үчүн суралынат. Амал кылыш эң акыркы кезде болуп калат. Кээде өтө ыйман күчөп кеткен амал кылынат, болбосо амал кылынбайт. Ал эми сахабалар эң жакшы амалды көрсөт, мен ошону кылайын деп сураган, жана ошол амалдарды амал кылган. Бизден айырмачылыгы ошондой нерсе. Жана алар ушул аятты билет болчу. Фастабикул хайрат, жакшылык иштер жарыш кыла дегенди билет да, жарышат эле дагы пайгамбардан сурайт эле, эң жакшысы кайсыл деп. Аллах Таала Куранда айткан: "Ва фи залика фальятанафасул мутанафисун." Мунул нерседе жакшылык иште жарышам дегендер жарышсын деген аятты катуу амал кылышат эле. Бирок тилекке каршы биздин оорубуз десек болот, жакшы амалдарды көп эле жерде угабыз, көп эле хутбаларда, көп эле дамлардан угабыз, бирок амал кылга келгенде бир аз кечеңдетип калабыз. Анан пайгамбар айтты, Аллахка иман келтирүү эң жакшы амал. Кээде мындай го, эң жакшы амал кайсыл десек, кайрымдуулук кылган депчи. Себеби мындай көзгө көрүнүп турат да. Башка амалдар көзгө көрүнбөй турат. Мисалы, Аллахка иман келтирүү, Аллахка дуа кылыш, көрүнгөн нерсени эле баалабаш керек. Ал жакшылык иш, бирок эң жакшылык иш Аллахка ыйман келтириш. Тагыраак айтканда, Аллахты жалгыз деп тастыкташ, пайгамбарга ээрчиш, ага ширк кошпош. Аллахтын өкүмдөрүнө моюнсунуш эң жакшы амал. Андан кийинки амал ал-жихаду фи сабили, Аллахтын жолунда согушу. Азыркы учурда туруп намаз окуй албаган адам жатып окуйт, билесиздер да, туурабы? Ооруп калса. Азыркы учурда Аллах жолунда согушуу жок. Бирок жихад эки түргө бөлүнөт, туугандар. Ал-жихадул баян, ал-жихадул инфас. Жихадул баян деген ошол Аллах Тааланын өкүмүн баяндап бериш. Бул да Аллах Тааланын сөзүн өркүндөтүү болуп эсептелет, жогору көтөрүү. Экинчиси Аллахтын өкүмдөрүн ишке ашырыш. Уурун колун кесиш, сынагын ташпаран кылыш, ошол өкүмдү ишке ашырыш үчүн өкүм тургузуш. Эми бул болбосо мынол жагы бар. Аллах Тааланын өкүмүн баяндаш. Себеби ушул дагы чоң бир жихадтардын бири. Азыркы учурда, мына биздин моментибизде эң жакшы амал илим окуш жана илимди таратыш. Мынол эң чоң жихад болуп эсептелинет. Ошол көптөгөн алымдар айтат, бул азыркы доордун ушундай Аллах жолунда күрөшүп аткандары, илим алгандар жана аны тараткандар. Анткени Аллах Тааланын өкүмүн өчүрүрбестен баяндап атат. Албетте буда дагы шарт бар. Кошпостон, албастан, Аллахтан коркуп жеткириш. Мынол пайгамбарыбыздын минбарын, пайгамбарыбыздын аманатында турган убакта Аллахтан коркуп жеткириш. Себеби көпчүлүк эл, карапайым эл дагы балким ашырып айтып атса дагы, кемитип айтып атса да балким айырмасын билбей калышы мүмкүн. Бирок Аллах ал нерсени көрүп турат. Кимде ким ошол динди кошпой, албай жеткирсе, мына азыркы доордун ошол Аллах жолунда күрөшүп аткан адамдар болот. Пайгамбар айткан эң жакшы амал болуп эсептелет. Андан кийин кул азат кылуу. Азыркы учурда кул азат кылуу жок, бирок пайгамбар айтып атат, кайсы кулду азат кылыш эң жакшы десе, эң баалуусун, кымбатын жана өзүнүн үйүндө кызмат кылатын адамдардын арасында эң адамга жага турганы болсун деп. Бул аят муну түшүндүрүш үчүн мына аятты окусак туурураак болот. Лан таналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун. Аллах Таала айткан, силер жакшылыкка жете албайсыңар, өзүңөргө эң жакшы көргөн нерсени бермейинче. Кул азат кылыш керек деп шариятыбызда буйрулса, карап туруп эң жакпаган кулун азат кылып берсе, бул деле сооп, бирок жакшылыкка жете албайсыңар. Жакшылыкка жетиш үчүн эң жакшы көргөнүн бериш керек. Себеби Аллах менен болгон мамиле бар да, ошол мен Аллах менен мамилемде эң жакшысын берем деген. Азыркы мен окуган аятты укканда, ошол бир сахаба өзүнүн эң жакшы көргөн курма багын берип салган. Байруха деген багын берип салган. Пайгамбар айтат, я Расулулла, мага эң жакшы көргөн баг, эң баалуу нерсем ушул баг болчу, Байруха деген. Ал баг, эми көпчүлүгүңүздөр ал жерлерге барсаңыздар билесиздер, пайгамбарыбыздын мечити менен ошол Бакый көрүстөнүнүн арасында азыр ал жер бардыгы мечит болуп калды. 337-чи эшиктин ордо турган жер ошол баг болгон. Ошол багты берип салган. Азыркы биздин тилибиз менен айтканда, сиз эң жакшы көргөнүңүз эмне азырчы? Жаңы машина алган болсоңуз, айдап жүргөн машинаңыз эң жакшы көрдүңүз, ошону берип салгандай эле.
жосум жаңы үй салдыңыз, канча убакыт кетирип, ошону берип салган сыяктуу эле. Ал аятка малгысы, мен жакшы силер лан танал бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун. Силер жакшылыкка жете албайсыңар, өзүңөргө жакшы көргөн нерсени сарптамайынча. Албетте, жакшы көргөн сарптоо деген сөз муктаждыктан кийин, албетте, бала чаканы баккан, бага турган акчадан сырткары, күнүмдүк турмуш өткөндөн сырткары ашыкча нерсенин, жакшы көргөн нерсени берген. Куды сахаба өзүнүн багын берген сыяктуу. Анын башка бактары ham бар, бирок анча жакшы көрө бербейт. Муну ошол адам ийгиликке жетем деп. Я Расулалла, мен ушул иштерди кылбасам, анда эмне кылам дегенде, муктаждарга жардам бер, күчү жетпегендерге жардам бер. Же эпсиз болуп калат го, бир ишин баштай албаган адамдарга жардам бер. Азыркы учурда мындай болуп кетти да, бул көбүнчө минбарда айтылат да. Ушундай жаман көрбөңүздөр, мисалы, баян уксак эле кээде баяндын жарым урушу менен өткөрөт депчи. Бул жерде айтылбаса, сырт жакта башка жерде айтылынбайт. Бир адам эби жок болуп, палан иши жүрүшпөй эле жүрөт, банкрот эле болот, палан оны эптей албайт деп, аны гыйбат кылуу биздин оорубузга айланды. Бул жерде биз зыян гана тартабыз, анын аркасынан жамандап, сообузду төгүп атабыз. Сооп иш кайсыл? Сооп иш ошону эптей алып аткан болсо, барып туруп, ey бала, бул ишти мындай кыласың, сооданы мындай кыл деп жардам берип коюп, пайгамбар, бул жакшылык иш, пайгамбарыбыз буйруп атат. Эгер жогорудагы чоң амалдарды кылбасаң, анда ушуну кыл деп айтат. Бир үйдү туура эмес куруп атат, мисалы, барып көрсөтүп кой, ушул нерсе бизге буйрулган. Андан кийин айтат, эгерде мен ушул амалдарды кыла албай калсам, анда эмне кылам дегенде, такуффу шаррака анин нас, адамдардан сен зыяныңды сактагын. Бул фа иннаха садака, албетте бул нерсе садака. Фа иннаха садакатун минка ала нафсик дейт. Ушул нерсе сенден бир садака нафсиң үчүн деп. Зыянын бербей коюш садака туугандар. Зыянын бербей коюш дегенде зыянды атап өтөйлү. Биринчи зыян, машиналарды жолго коюп, мисалы, базарга кирип атканда, же адам топтолгон жерге, айрыкча мисалы, жума намаздарына келгенде дагы эл көп топтолуп кетет. Жолго коюп коюш зыян берүү болуп эсептелинет. Бир жагынан соопко иштеп, экинчи жагынан зыян берүү болуп эсептелинет. Бул мечитте го алхамдулилля ошону турлаганга аракет кылат, токтото койбой машинаңызды аяка жылдыр, бияка жылдыр деп айтат го. Бирок башка жерлерде окуп калабыз да, кээде эч ким карабайт, туш кел жерге токтотуп кетебиз, Кудай сактасын. Биринчи зыяны, кийинки жумага келем деген адам ошол жерге батпайт. Эгер путу ооруганыраак болсо, баса албай турган, алсызыраак болгон болсо, басып келишке туура келет, алысыраакка токтотуп. Экинчиси, жол такыр тосулуп калганда, Кудай сактасын, бирөө жарым давлениясы көтөрүлөт, бирөөнүн оорусу катып кетет. Эгерде тез жардам чакырылган болсо, ошол нерсе кире албай калат. Бул зыян берүү болуп эсептелинет. Кудай сактасын, бир өрт чыгып кеткен, башка болуп кеткен болсо, ал пожарный машиналар кире албай калат. Бул зыян берүү болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз айтат, эгерде жакшылык иштерди кыла албай аткан болсоң, зыяның тийбесин деп. Кээде делебойлук кылып туруп, үйлөрдүн алдына да коюлуп кала берет, мисалы, дарбазага койбо деп жазып койсо да коюп коюлат. Ал үйдө бир оору болуп калса, кантип чыгат ал жерден? Же Кудай сактасын, өрт чыккан болсо, ал жака кириш керек, машина кириш керек. Ошондуктан бул зыяндардан тыйылыныш керек. Бул тыйылыш дагы садака. Пайгамбар да айткан да, имататул ада анит тарик фахия садака, жолдон бир зыян нерселерди кетирип салыш, бул садака. Садаканы айттык, садака деген сөз бул кайрымдуулуктан сырткары, бул Аллах Таала менен болгон мамиле болуп эсептелинет. Жолдон бир зыяндарды кетирип коюш дагы бул садака болуп эсептелинет. Аллах Таала сиздердин кылган садакаңыздарды кабыл кылсын. Ар бир иште жакшылык иштерди кылууну насип кылсын.